атайын көптөгөн вебинар сабактарды өтүп, уюштуруп келген Кундуз Арапова деген эжеке ушул конференциянын уюштуруучусу. Калганыңыздар менен акырынык менен тааныша баштайбыз. Жана Ош шаарынан да кошулду окшойт бир топ мугалимдер. Эми ушул бизде дагы башка конкурстар жүрүп атат. Биздин Ош билим берүү институтунда мыкты учурдун мыкты санар мугалим деген конкурсту жылдыдык 1-июнга чейин. Ошого дагы математиктерден аз катышып атат, катышып көрсөңүздөр болот. Анын жоболору ушул группага жөнөтүлгөн. Эгер дагы сурасаңыздар, дагы жөнөтөбүз. Жана биз 5 мугалим талкуу жүргүздүк өз ара. Кайсы теманы актуальный деп эсептейбиз деген сөздөр болду. Мында бир топ маселелер талкууга киргизилди. Айрым бир четки айылдарда интернет байланышы начар. Анан ошон үчүн кээ бир балдар менен кайтарым байланыш жасаганга проблема болуп атат деген ой пикирлер айтылды. Анан кээ бир үйдө 3-төн 4төн бала болсо, аларды телефон менен камсыз кылуу жагы дагы проблема бар экен. Анан кээ бир окуучулар тапшырмаларды толук аткарылбай жаткандыгы, мыкты билген, жакшы окуган окуучулар гана. Андан кала берсе ушул сабакты, видео сабакты даярдоодо математикалык кыйынчылыктар жараткан математикалык формулаларды жазып даярдаш үчүн бир топ убакыт кете тургандыгы, бизге караганда башка сүйлөмө сабак предметтерди даярдоо бир топ оңой экен. Текстти, жалаң эле текстти жазып даярдаганга ыңгайлуу экен. Бизде бир топ ошондой проблемалар болуп атат экен. Ушуну талкуулап, анан жакында эми жалпы республикалык тест болот. Андан ары жыйынтыктоочу аттестациялар башталат, экзамдер. Ошолор боюнча жана башка проблемалар болот экен. Ушул учурдан пайдаланып өзүңүздөрдү тааныштырып, ортого пикириңиздерди салсаңыздар, анан тажрыйбаңыздарды ортого койсоңуздар, ошол боюнча сүйлөшөк дегенбиз. Угулуп атабы? Алло. Угулуп атат агай. Ошол пикириңиздерди ортого салыңыздар. Убакыт чектелүү экен. Дагы бул бүтпөй калса, күнүгө дагы уюштуруп, кээ бир маселелер чечкенге аракет кылабыз. Алло, Руслан, катыштыңарбы? Алло. Микрофонду жандыра алып сүйлөй бериңиздер. Саламатсыздарбы? Мен Бактыгүл Учар мектебинен. Биз эми мына Zoom менен байланыш бир аз кыйыныраак болуп атат. Ошол себептен көбүнчө видео конференция кылып атабыз. Анан через WhatsApp аркылуу эле голосовой сообщение менен түшүндүрүп, иштелген мисалды видеого тартып, ушинтип жөнөтүп атабыз. Анан агай жанакы формулалар жазыш кыйын болуп атат чындыгында. Математикалык бая сиз сабактарды түзүп жөнөткүлө десеңиз, конкурска катышайлы десек, телефондон формулалар жазыш кыйын болуп атат. Онда эмес, компьютерде жазылат. Компьютерде Paint деген программа менен жазып, компьютерлер бузулуп калган да, эми ошо компьютер жоктор телефон менен аракет кылдык эле болбоду. Ошон үчүн катышпадык. Азыр деле убакыт барбы? Мен эми PowerPoint'тан слайд жасоо боюнча видео урокторду таштаймын сиздерге жардам иретинде. Формулалар кантип жазыш керек, ошолор боюнча. Ошондо жөнөтүп койгула.
Азыр Ош шаарынан көөлө мугалимдер катышкан окшойт, Ошол пикириңиздерди айтыңыздар, ортого салыңыздар. Эмне жетишкендиктер бар? Кандай кыйынчылыктар учурда? Максат эми бир проблемаларды чечүү жолдорун издеш керек. Анан ошол боюнча бир тема тандап туруп, 18-май күнү вебинар өткөрөлү деген план бар. Эми болсо эми өтүп атабыз деп кайтарым байланыш менчи. Кээде прямой дептерге жазып чыгарышты үйрөтүп атабыз, или доскадан үйрөтүп атабыз, или слайд менен жөнөтүп атабыз. Главное, чтобы ата-энелер ответственный болбосо, биздин аракетибиз ноль болот. Да. Ата-эненин жоопкерчилигин кантип жогорулатабыз, ушул маселени кантип чечсе болот? Чындыгында жакшы окуган окуучулар катышат. Биздин аракетибиз жарабайт. Ата-эненин жоопкерчилиги жок окуучулар менен иштеш биз үчүн кыйын. Ооба. 5-6дан окуучу, в общем, карантиндан бери сабакка катышпай да жүргөн окуучулар бар да. Азыр бири-бирибизди тааныбай сүйлөп атканда аты жөнүңүздөрдү айтып сүйлөсөңүздөр. Билбей калып атам. Сүйлөңүздөр. Жазып койгон үчүн аты жөнүм чыгып эле турат. Калгандардыкы эмне жазган эмессиңер, таанышкан эмессиңер. Башында мен го Жаңы кошулгандар барго, мындай кайсы региондон? Салам группа. Мен Алайдан Осмонова Гүлипамын. Биз жакшы өткөн деп атабыз, бирок биздин геометрия сабагыбыз мен иштеген мектеп орус мектепте, орус тилинде мектеп. Геометрия сабагы алар ата-анасиян боюнча берип коюшту да. Анан кийин биз деле оңдой эле ата-анасиян боюнча бердик. Кээ бир темаларыбыз калып кетти. 8-10 класска берем да, геометриядан, алгебрага совпадение берди. Математикадан 6 класска. Биз өтүп кеткен темаларды деле кайтара беришти да. Анан башка теманы өтөйүл десек, азыр башка теманы өтөйүл десе жок, мен кылбагыла. Боюнча силер кандай кылдыңар билбейм. Orada men özgöndönmün. ТВда өткөн темалар булар бизи секционный иштерди өткөрүп стандарт планга өт деп стандарт план китепке өткөрүп коюп, өтүлгөн сабактары эски Виленкин китеп менен өтүлдү. Туурабы? Туура. Виленкин менен өтүштү, эми Виленкин приказда бар. Путь билимдин кайсыдыр санында чыккан, поэтому эми өтсүн можно деген шекилде, или Виленкин оңой болгон үчүн телевизордо Виленкинди өтүп коюшту, биз биякта Для русских школ. Кадралиев менен өтүп атабыз. Кыйнап коюшту. Бизде Кадралиев менен өтөбүз да. Проблема вот планды кантип аяктайбыз, Кадралиевдин китебинде өтүлбөй калган темаларды эмне кылабыз? Бирок личный кирип өтүп атабыз. А вот как закрыть план, это уже под вопрос. Эми баягы окуу план аткарылуу боюнча акырында канча саат өтүлбөй калды, өтүлдү деп окуу бөлүм башчысы айтып атат эмеспи? Ошон үчүн эле кошумча жеткиришке туура келип атат. Бирок эми видео сабактарда дал келбегендер да көп мунун арасында. Биз по субботам өтүп атабыз. Жеткирип атасыздарбы? Суббота күндө бай ТВ сабак жок күнү өтүлбөй калган темаларды по расписанию өтүп атабыз. Жакшы болуптур. Ошо планды толук аткарыш керек да. Өзгөн шаар боюнча улуттук мектептер ТВ сабагыбыз кыргызча, орусча болгон үчүн улуттук мектептерибиз полностью по расписанию
Күнүнө 5 saat болсо 5 saat, 6 saat болсо 6 saat сабак өтүп атышат. Жакшы экен. Алар планы жетет. Азыр эми 10 күн убакыт болчу мезгил келип калды. Чейректерден чыга баштайт. Куш болду Гранода. Чейректер ошо 3-чейрек боюнча каралып чыгарылат. Годовой ошо боюнча экен. Бизге завуч ошондой маалымат жөнөттү. Азыркы алып жаткан оценкаларды эске албай экен. Аны билебиз. Азыркы оценкаларыбыз, например, биз окуучуга баа коюп атып, строго 5 эмес деп коюп атабыз. Строго 5 эмес. Строго 5терге өзүң иштеген болсоң, биз эскертүү берип атабыз. Баягы начар окуган окуучу кыйын иштеп койсо, ким сага жардам берди десем, атам, апам, ошондойлор Туура эле, тол гарантия жок да өзү иштеген жөнүндө. кыйын иштегенге 5 деп баа койбой атабыз. Поэтому ошо журналдагы оценка боюнча чыкса керек деген ойдобуз. Эми салыштырмалуу мурдагы окугандар Районодон деле министерстводон деле айтылды го. 4-чейректин оценкасын мына кайтарым байланыш менен койбогула. 3-чейректин оценкасы менен годовой чыгарасыңар депчи. Жакшы, дагы пикириңиздерди айтып бериңиздер. Дагы пикир просто ОРТ. Быйылкы ОРТ 11-класстар эмне болот эми? Булардын 2 ай башыны катырып койду өкмөт. Карантин депчи. Үйрөнгөн нерсеси ham кетти. Эми буну полностью билимди восстановить этиш үчүн дагы мезгил керек. 21-июнга коюлганы менен буларды дополнительно окутканы уруксат береби жогорудан? Мектепке топтосок болобу? Буларды билимине кичине жеткирбесек, ОРТ кичине проблема болот. Бул эми республика боюнча проблема болуп калды. Азыр эме деп атат го. Жыйынтыктоочу аттестациялар 9-11 үчүн болбойт депчи. Экзамендер болбой эле мурдагы чейректерге карата эле коюлат атат. Бирок ОРТга жакшылап даярдагыла деп кечээ министрдин жүрөт да. Ошондой болсо онлайн гана даярдаш керек болуп атат да. Мисалы мен бирлер даярдайм да, эмнеге онлайн окубайсыңар? Эмнеге жөнөтүп аткан видеороликтерди көрбөйсүңөр десем, окуучулар жооп берет эле. А если у нас вопросы появятся, биз суроо берсек, ал онлайн мугалим бизге жооп бере албайт, поэтому бизге жакпайт деп индивидуально окушат да көбүнчө окуучуларчы. Онлайнда булар түшүнбөгөн нерсесин сурайын десе, сураша албайт. Проблема. Онлайндын качество, билим сапаты жакшы болуп кетет деген вероятность ниже 50%. Карим, урок кыянчык дейм. Эми Закарёге бар. онлайнда айла жоктон болуп аткан иш да. Мүмкүн эми карантин ачылып турса жакшы болот эле. Государство ОРТны 21-июнга койгондон кийин 11-класстар кичине даярданышка уруксат бериш керек да. Пусть Бишкек бербесе, Бишкекте коронавирус көп болсо, биздин мына чеке өлкөлөрдө Кудайга шүгүр жок вирусубуз. Шарды даярдасак болот. Жакшы. Ушул эми ОРТга даярдоо боюнча дагы кандай эмеңиздер бар? Муну тажрыйбаңыздар жакшыртуу боюнча онлайн аркылуу. Мындай болот да, ОРТ сабакпын негизи мурда класста жакшы окуган активдүү окуучулар ошондой эле окуп атат. Класста баягы окугусу келбегендер кааласа кирбей коет. Кааласа кирип бир жерге коюп коет, баягы неме регистрациядан өткөндөн кийинчи кайра жооп бербейт, таппай каласың. Анан мына жакшы окуган окуучулар эмеде деле онлайн курстар аябай кеңир экен. Платныйчы Жылдыз Академи деген бар экен. Мына Нованын курсу бар
экен. Өзү эле таап алып атат да Инстаграмдан каяктардан. Кээ бирлери платный экен, 500 сомдук деле бар, 1,5 миңдиги бар. Анан бесплатный курстар дагы бар экен, интенсивный курстарчы. Тапшырмаларды берет, күндө текшерет, биздин билимибизден багы окубаган немеси билими жеткиликсиздер андайларга деле жөн эле бош калып атат да. Эртең эми ошол баягы слабда азырчы прогнозчу аракет кылгандар аябай айрыктуу эме. Биз мектепте мисалы мен 5-6 окуучума ишенем. Жакшы балды алат депчи, себеби алар өз алдынча да даярданып атышат. Анан мен өзүм күндө эме тест берип аттым, суббота, воскресеньеден башка күндөрү. Күндө 20 обычно да көпчүлүгү жүрдү. Анан кээде татаалыраак болуп калса 15 кылсам, анан баягы колонка болуп калса 30 кылып көбөйтүп коюшум мүмкүн. Ошентип күндө тест аны WhatsApp'тан эле тартып эле жөнөтөм, окуучулар чыгарып, жоопторун кайра мага жөнөтөт, мен орун чыгарып, күндө место коюп эме кылыпчы. Ошондой кылганда жакшы иштеп атат. Баягы тапшырманы конкретно берип, орун чыгыш үчүнчү. Анан кийин мындай тим эле койсоң, карабай эле койгондо эле окуучулар бар да, ошон үчүн баягы жакшы окуган окуучуларыбыз жакшы алышы мүмкүн, бирок баягы орто зарлар менен төмөнкүлөрүбүз жылдагы планкадан да ылдыйга түшүп кетиши мүмкүн да. Себеби алар вообще эле карабай коет. Жакшы иш кылып турсаңыз, күн сайын ар бир менен кошумча иш алып барып, персональный иш алып барганыңыз өтө жакшы болду. Өзү 11 классы бар мугалимдер итак эле тест чыгарып атабыз. 10 менен 11-ди күнүнө тест тапшырма жөнөтөбүз. То есть бар интернеттен любой мисалды жазып берсе интернет иштеп берет да. Индивидуальный дистанционный башка да деп жөнөтөбүз, но все равно 100% уверенность не 100%. Индивидуально окуп келип үйрөнүп кетишет, баягы класста окутсак шуга уруксат береби өкмөт, 11-лерди кичине даярдыкка. Мен мисалы 1 саат чектейм. Кечинде 9-га чейин уже алар ответ жөнөтүш керек да. Мен 9-да результатын чыгарам. Ошон үчүн алда мен интернеттен эле колдонгонго мүмкүнчүлүгү жок деп ойлойм. Себеби убакыт чектелип атат. Кеңири мисалы 5-6 саат убакыт берсең, түштөн кийин мисалы ачык болсо баягы мультирок, башка нерсе эмес да булчу. Мен жөнөткөндө баягы кагаздагы эле мен тартып жөнөтүп атам. Кайра ошол 1 саатка чейин, жарым сааттан өтүп 45 мүнөт, 40 мүнөттүн ичинде кайра жөнөтүш керек. Бул учурда мен өзүмдүн мындай баалашыма караганда баягы сабактагы иштеген эмесине жараша эле болуп атат. Сабактагы күчтүү дегендер чындап эле баалы эң жогорку болуп атат. Сабакта орточосу орто, төмөн да. Бул жерде мен окуучуларга ишенип эле атам. Өздөрү иштеген. Убакытты чектеп койсоңуз, убакыт чектелип атат да. Интернетке кириш үчүн да убакыт көп кетет да. Интернетке кирип аны аяктан издеп, бияктан издегенге чектелген убакытта андай киргенге деле мүмкүнчүлүгү анча деле жогураак деп ойлойм да. Ана бири-бирине деле жөнөтпөй атышат. Себеби бири-биринин жообуна эч кимисиники окшобойт да, бириники бириге окшобойт. Ар түрдүү жооптор ошон. Алардын колунда, телефонда сразу электронный вычислительный машинкасы бар, анабы не дейт, Фотомакс дейт. Фотомакс бар. Карап койсо, каратса эле чыгарып берет за секунда. Эми болсо болмос маселелерди чыгарып бербейт. Эжеке, мындай да. Биздин эме максат бул ситуацияны талкуулаш эмес да, уже бизге Кудайдан берилди ушул ситуациячы. Биз лишь бы чыгып кетишибиз керек. Ал Фотомакс менен чыгарып атса өзүнө зыян да. Мен окуучуларга ошол жагын эме кылам. Өзүңөрдүн реальный бааланганыңарды билгиңер келсе, өз күчүңөр менен чыгаргыла. Биз ага бир ар түрдүү шылтоолорду айтып, бул баары ишенбей атам, бул бирөөдөн көчүрүп алды, бул телефондо
чыгартты деген неме шылтоолорду биз четке кагып коюшубуз керек да. Анын бизге кереги жок. Уже бизде ушул ситуация башыбызда турабы? Болду, биз колубуздан келген гана аракеттер жасайбыз. Ал Фотомакс мен чыгарса эми чыгарсын, эмне кыласың? Башка айлабыз жок эжеке. Ошон үчүн биз окуучуларга просто туура түшүндүрүшүбүз керек. Силер эртең реальный баалгыңар келсе, түшүнбөгөнүңөрдү менден кайра сурагыла. Мен ушундай эме кылам. Анан өзүм дагы анализ жасайм, бай 20 эменин номери менен жазып алып, астына окуучулар жазып, плюс-минус кылып чыгам. Кайсы эсебимде минустар көп болгон болсо, мен ошол эсепти чыгарып, узун чыгарылышы менен голосовой менен кошо сүйлөп, мынал жер мындай болду деп түшүндүрүп кайра жөнөтөм. Биздин башка выходыбыз жок эжекелер. Биздин башка выходыбыз жок. Чыкпа деди, чыкпайбыз. Бизге убактылуу эми кичине билимге караганда биздин жаныбыз, ден соолугубуз, өмүрүбүз артык. Ошон үчүн мамлекет канча чыгымдарга карабастан ушул эмени киргизди карантинде. Ошон үчүн биз башка шылтоо издебейли. Биз колубуздан келген аракеттерди берип, окуучуларга туура түшүндүрүп, үйрөтөлү. Башка эч кандай жолубуз жок. Анан алар Фотомакс менен чыгарып атса, эртең анда жанына сотко алып кире албайт. Аны окуучулар сопсонун билет. Эртең результат чыкканда өздөрүнүн башы шылкыярын билет да. Мен мисалы окуучуларым ошол нерсени түшүнөт. Ошон үчүн мен аларга ишеним менен карайм. Мен өзүм кандай айтсам, мен дагы алардын сөзүнө ишенем. Менин сөзүмө дагы алар ишенет да. Биздин башка жолубуз жок. Андай шылтоо издебестен, андан көрө боло турган бири-бирибиздин эме, мен мынтип атам десе, бирөөдүн тажрыйбасын үйрөнүп, ошону жайылтып, биз пайда алганга аракет кылалы. Мындай шылтоолорду айтканыбыз жакшы болбой калат. Кундуз, убакыт канча калды? Эгер ошол фотомаска салабы, башка эмеге, бирок бала үйрөнүп атат да, ошондо дагычы жолунчу. Ошол эстеп калат бир жагынанчы. Ал секундка баягына салып чыгарабы, башка жерден көчүрөбү, бирок ошол жазганга аракет кылганда да баланын эсинде калат. Буга деле эметсе боло берет. Мүмкүндүк берсечи, баланы бирок түшүндүрүп коюш керек да, сен өзүңдү алдаба деп. Ошондо фотомачка салса дагы. Ооба, ошол да негизги эмес эле ошол, өзүңдү алдаба. Ооба. Эми түшүнгөнү түшүнөт, түшүнбөгөнү түшүнбөйт. Ошондой жолго салган болсочу. Ооба. Бирок ал салганын өзү түшүнүп кылып атса, өзүнө кыла берсин. Андай болсо, ал баягы балга жетпейт. Өзү билет да. Анан жагдай деген эме койгом да, мен шарт койгом. Эгер түшүнбөсөңөр, кайра сурагыла депчи. Анан жазышат, мына-мыналар түшүнүксүз болду депчи. Өзүм деле мен анализ кылам баягы минустар менен. Анан сырткары окуучулар дагы кээ бирөөлөр эле чыгарбай калган эсептер болсо, ошол окуучулар эме кылса, аны мен жалпыга дагы чыгарып көрсөтүп берем. Мындай жол менен чыгат бул. Түшүнүктүүрөөк болуп, жалпы эме болуш үчүнчү. Анан ошондой чыгарган болсо, ал өзү билсин, ал өзүнө. Так аракет кылган жалпы негизги масса үчүн жакшы эле болот да. Өздөрү чыгарат, жөнөтөт, түшүнбөгөнүн сурайт, үйрөнөт. Ооба, туура эле. Бала өзүнө ишенет. Башка жолубуз жок да, эжекелер. Башка жолубуз жок да, же жолубуз барбы башка? Мектепке чакыра албайбыз, андай уруксат бизге берилген жок. Башка жолубуз жок. Тем более азыр мындай кылып койду да, экзаменди азыр укпаган окшойсуздар. Мына Каныбек айын айтуусуна караганда, министрдин өзүнүн эмеси чыкты, 2 күн болду, биринчи күн эме кылды. Маалымат берди уже, экзамендер эч кимиси болбойт. 9-11-дин только ОРТга басым жасап даярдагыла деп атат. ОРТ бизге чечүүчү эме, ошого окуучулар жакшы даярдансын дедик. Жөн эле мугалимдерден комиссия түзүлөт дагы, ошол комиссия 3 чейрегин эске алып, экзаменден ушундай баа алды деген чечимди чыгарып гана протокол менен өткөрөт деп атат да. Азыр экзамендер болбойт. Ошон үчүн биз только басым жасашыбыз керек. ОРТга. Себеби эртең окууга өтүшү, балдардын мындан кийинки ата-энелерге бере турган жардамы, бюджетке өтүп калуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтишибиз керек. Ошон үчүн биз только ушу онлайн иштөөдөн башка айлабыз жок. Анда убакыт азайып калды. Кундуз, канча калды? Алло.
5 минут убактыбыз бар агай. Эми убакыт азайып калды окшойт. Я, 5 минут убактыбыз бар. канча? 5. 5 минут убакыт болсо, негизги маселе кайсыга токтолуп атабыз эми? ОРТгабы? Ошентип важный проблема болуп калды. Азыр бул чейректин баасы коюлбай мурдагы чейрек менен чыкса, аттестациялардагы мурдагы чейректер менен чыкса, бизге азыр эң важный нерсе ошол ОРТ болот. ОРТ болуп калып атат. Ушуга басым жасайлык, анан кийин эртең күнгө бир сыйра ушул талкуу жүргүзүп турсак, кандай убактыңыздар болобу? Болот, эми 40 мүнөттү табабыз да. Ана уюштуруучу эми Кундуз эжекей, рахмат, ошо байланышып туралык, анан ссылкасын жөнөтөт, эртең канчаларга койсок болот? Эртең саат канчага уюштурайлы? Силер убактысын айтсаңар, биз ошого даярданып турабыз. Ошол 11:30 эле турабы эми. Биздин мисалы сабактарыбыз 11-де бүтөт да, эртең мененки сменибиздикичи. 11:30 тура эле го. Маселе судан талкуулайбыз. Алло. Жашамайсыңбы деймиз. Кандай байланыштабыз? Кундуз, Макул. азыр сүйлөп аткан агай кечиресиз. Убакыт бүтүп калдыбы? Убакыт бүтүп калды, ооба. Эртең дагы 11:30 чакырайлы, Ошентелик. Эле катышканыңызга чоң рахмат, эртең дагы байланышабыз. Калгандардан Силерге да рахмат ушундай уюштурганыңарга. кичине болсо да нерселерди үйрөп чечкенге аракет кылайык деп уюштуруп атабыз да. Макул. Рахмат.